Бразилияда шаар мэрлигине талапкер атып өлтүрүлдү. Америкада мектепке куралдуу кол салуу болду. АКШ Орусияга Сирия боюнча кескин талап койду. Бразилиянын Итумбрея шаарында бийлик өкүлдөрүнө кол салуу болду. Окуя өткөн суткада шаар мэрлигине талапкер Жозе Гомес шайлоо алдында эл менен болгон жолугушуусунда болгон. Мэрияда кызматтанган киши талапкерге карата ок чыгарып, Жозе Гомес алган жаратынан каза болду. Ошондой эле кырсыктан губернатордун орун басары да жарадар болгон. Ал эми кол салган киши окуя болгон жайда тартип сакчылары тарабынан жок кылынды. Маалым болгондой атышууда бир полиция кызматкери да каза болгон. Американын Түштүк Каролина штатындагы Таунвилл шаарында атышуу жүз берди. Маалыматка ылайык өспүрүм мектепке барып айланадагыларга ок чыгарган. Кырсыктан 2 окуучу жана 1 мугалим жарат алган айтылууда. Ал эми мектепке кол салган өспүрүм полиция тарабынан колго түшүрүлдү. Ал эмне үчүн мындай кадамга барганы азырынча белгисиз. Кылмышкер сурак берүү үчүн атайын тергөө бөлүмүнө жеткирилген. Тартип сакчыларынын айтымында өспүрүм мектепке барардан мурда өз атасын атып өлтүргөн. Андан ары жолун уланткан. Учурда иликтөө иштери жүргүзүлүүдө. Мамлекеттик департаменттен кабарлашкандай, Орусия Алеппого карата аба соккуларын токтотпосо, АКШ Сирия боюнча кызматташууну токтотот. Мындай билдирүү 28-сентябрда Орусиянын тышкы иштер министри Лавровдун Керри менен болгон сүйлөшүүсүндө айтылды. Ал эми Орусиянын тышкы иштер министри билдирүү таратып, анда Керри менен болгон сүйлөшүүсүндө Лавров АКШны Сириядагы оппозициялык жана террорчул топторду бөлүү боюнча алган милдеттемелерин аткарууга чакырганын белгиледи. Өткөн суткада Тайванга түшкөн Меги тайфуну кеминде 4 кишинин өмүрүн алып, 300дөн ашууну жарадар болду. Кооптуу аймактардан 15 миңге жакын тургундар эвакуацияланган. Миллиондогон үйлөр электр энергиясыз жана таза суусуз калды. Абдан коркунучтуу болду. Менимче эң күчтүү тайфун болду окшойт. Тайбэй шаары өтө начар абалга келип калды. Шамалдын ылдамдыгы саатына 160 чакырымды түзүп жатты. Биз үйдө болчубуз, терезелерибиз талкаланып калчудай болду. Буга чейин мындай күчтүү тайфун болгон эмес. Табият кырсыгынын кесепетинен өлкөдө ишканалар, билим берүү мекемелери жабылып, аба каттамдары токтотулган. Меги тайфуну Тайвандан ары коңшу жайгашкан Кытай мамлекетине да бүлүк салды. Андан 100 миңдеген адамдар коопсуз жайларга көчүрүлгөн.